Салам достор, бүгүн бизде киномда айтканда режиссерлор менен, актерлор менен маек болот. Аябай бир толук тасма, толук кандуу тасма. Бул сүйөт сүйбөйт деген Сапар Байкенин тасмасы. Буюрса, азыр актерлордун өзүнөн дагы суроо беребиз, кененирээк процессти көрөбүз. Кеттик. Азыр болсо башка ролдорду Айжан Адемоновадан суроолорду беребиз. Сиздин актердук карьераңыздагы бул канчанчы тасма? Ох, санай элекмин, чын эле. Билбейм, 15-чи, 20-чи, 30-чу. Негизги роль аткарууда сизге эмне кызыктырат? Биринчиден сценарий, жана билбейм, ошо команданын атмосферасы. Тасмада сиздин купулуңузга толгон эң жакшы ролуңуз? Негизи көп эле ролдор жагат. Бирок мындай өзгөчөсү ошо Зарина Эркинбековна Байкуштагы роль жагат. Ошол роль жагат. Почему? Из-за того, что прям свой характер? Мага мындай көбүрөөк окшош. Көбүрөөк окшош. Актриса болуу үчүн кандай даярдык керек деп эсептейсиз? Азырынча мен ошо 30-тан аштым. Азырынча физподготовка, анткени физподготовка, анан ден соолук жагынан жакшы болуш керек, менталдык ден соолук жагынан жакшы болуш керек, анткени баары бир билбейсиң, мисалы мына азыр биз тартышыбыз керек, бирок аба ырайы болбой жатат. Команданын настроениясын мындай байкап туруш керек. Өзүңдүн да мындай ишиң деле бар да, үй бүлөң бар, алар менен кандай мамиле курсаң сени колдобойбу деген ситуациялар көп болуп калат да. Анан ошо азыркы учурда ошо 30-тан ашканда көбүнчө экшен болуп кетти да. Ага аябай спортивный мындай сонун физикалык подготовкасы керек экен. Кандай болот ошо даярдыктар? Жакшы эле, ошо былтырдан баштап аябай мындай спортзалга көбүрөөк барып жүрөм. Анан азыркы ошо Азат Акматов анын ошо каскадер тобу менен аябай көп мындай байланышып, көп жолугушуп, көп тренировка жасайбыз. Ошонун значит, баары бир жөн эле блог тартууда жүргөндөн актерлук мастерство өспөйт экен да? Жок, мен мисалы өзүмдү блогер катары сезбейм. Мен быйыл 13 жыл болот экен киного тартылганыма. Аны мен блог катары баштаган жокмун. Мен биринчи киного тартылдым, анан менин блогум деле мындай башка блогерлер менен салыштырсак, менин блогум деле жок. Мен жөн эле киномду кээде чыгарып коем, кээде может быть лайфстайл, азыркы модный сөз болуп калат, бирок мынчалык катуу иштеген блогерлер менен мени салыштырбагыла, анткени алардын жумушу так ошол блогер болушу да. Меники кичине башкача. Меники көбүнчө ошо актерлук жагынан да. Изначально да. Всё, сонун сиз үчүн ийгиликтүү актердук карьеранын сыры эмнеде? Ийгиликтүү карьеранын сыры эмнеде? 10 жылдан ашык тартылып, сырын билбейт экенмин, бирок бир жолу ошо Аскат Сулайманов байке менен сүйлөшкөнбүз. Мен 2 жолу кино тармагынан кеткем. Анан кой, бир жолу киного тартылсаң, ушунчалык сүйүп калсаң, кете албайт экенсиң башка. Мисалы, менин мындай башка жумушум бар, ал жумушум андай финансылык каражатым көбүрөөк да киного караганда. Бирок ушунчалык мындай кинонун магиясы мага жагат. Ушунчалык мындай жаман ойлобойбуз, бирок мындай наркоман катары эле болуп калат экенсиң да. Ушунчалык монун атмосферасы башкача, өзгөчөлүк, өзүңдүн мындай проявленность азыр айтып коет го. Ошол жагы мага аябай жагат да. Анан ошо сырын билбейм. Сырын билемби, билбеймби, балким аны эч ким билбейт да. Бирок мен ошол азыркы моменттеги кайфты эметип атам да, алып атам да. Как в своей тарелке, да? Да. Так, эмне себептен бул кесипти тандадыңыз? Мен бул кесипти тандаган жокмун. Бул кесип аябай мындай романтикалык звучать этпесин, бирок бул кесип мени таптыр да. Анткени кичинекей кезден бери просто мындай хорошая память, тексты быстро учила. Анан ой бийлечүмүн,
кичинекей кезимден ошо 6 жашымдан эсимде бар да, бир сценканы ойноп, советский кинолорду көрүп, аларды мындай кайталап, өзгөчө ошо служебный романдагы Верочка, секретарша, мамамдын туфлисин кийип, кийимин кийип, Любовь Прокофьевна, ну кто ж так ходит деп, ошо вот жалко, что не было у нас тогда возможности все это снимать. Азыркы мындай сонун эме архив болмок да, бирок 6 жашымда, 6 эмес, 8 жашымда биринчи рекламама тартылгам. Ошондо ошол рекламаны кыргыз фильмде тартканбыз. Ошондо биринчи жолу көрүп алып, биринчи ошол чоң эмени неле, как называется вот этот кыргыз фильмовские, как их называют? Большие вот эти. Экран? Жок, экран эмес. Кыргыз фильмде ангар, жок, ангар эмес, павильон, вот. Павильон. Биринчи жолу ошо 8 жашымда ошо чоң кыргыз фильмдин павильонуна келип, ошол жерде кино тартылабы, ошондой экен депчи. Ал 2001-2002 жылы болчу да. Ошол жактан кичине мындай таанышып алып, мага жагат экен деп. Бирок мен үй бүлөмдө кыргыз театр опера балетинде иштеген адамдар көп да. Мындай творческий адамдар көп да. Мен аларды карап, баары бир андай жашоону каалачу эмесмин да. Анткени алар постоянно на гастролях, үй бүлөсүн көрө албай, анан баары бир азыркы учурда финансылык жагынан деле караш керек да. А это на самом деле не так много приносит, как люди думают, да. Анан ошол сүйүүбүз мындай бир заматта болгон жок, бирок как-то вот так осознанно пришла любовь к кино. Айтып атпаймынбы, бул кесип мени тандап Сизди тандаган экен да. Аябай сонун. Анткени кичинекей кезден баягы жаш баланын жаштын тилегин берет дейт го. Значит, тилегиңиз болгон экен да. Менин тилегимде эмес, мен мамамдын тилеги болчу. Мен где-то 5 жыл мурда мамамдан сурагам да, мам, сиз кичинекей кезинде болгондо эмнени тилейинчүсүңөр десем, ал өзү бухгалтер, финансист, бирок мен өлө ошо артистка болом деп, диктор болгум келчү деп айтканда, бирок эгер бывает же мамы, которые там берут своих детей и вот ходят по кастингам, мен мамам вообще андай болчу эмес да, ал иштечү, мен окуучумун, анан жөн эле ошо КВН аркылуу вот эта проявленность она появилась да. Алар дажечи мен өзүм жеке үй бүлөм мен тасмаларды көрбөйт. Тартып атасың? Все, молодец деп эле коюшат да. Анан тиги туугандар айылдан болобу же башка туугандар, силер тасманы, кызыңардын тасмаларын көрдүңөрбү десе. Кайсы эле тасма десе, байкуш. Байкуш, көргөнбүз деп эле тамашалашат. Бирок мен билем, алар мени колдоп жүрүшөт, дайыма мүмкүнчүлүк болсо, мындай көрүп жүрүшөт да. Просто мен азыр көп зумерлерге айтам да, бир профессиядан экиге секире бербей депчи. Мисалы, сиз прям ушул жактан до конца кеттиңиз и сейчас плоды получаете, да? Да, но я вот орусча айтып кетейин, толук оюмду айтып бергенине. Я до 2022 года я не воспринимала эту профессию как профессия. Я всегда говорила, это всегда будет моим хобби, потому что если я буду относиться к этому ремеслу как к профессии, я потеряю вот эту магию. То есть я сюда прихожу, и на самом деле так и получилось. Как я и хотела, я прихожу в кино, у меня есть такая возможность, я выбираю роли. Так уж получилось, да, что я от некоторых ролей отказываюсь, некоторые принимаю, потому что что-то нравится, что-то не нравится. И я не вижу в этом как средство заработка. У меня есть свой заработок. Я провожу мероприятия, у меня есть свой подкаст, у меня есть рекламодатели, с которыми я вот на протяжении там, года-двух работаю, и мне достаточно. То есть я не делаю там рекламу всем, но вот в кино я прихожу отдыхать, как бы это странно не звучало, но душа просит. Душа просит экрана, и у меня есть еще даже мои друзья, близкие знают, мне үчүн мен өзүмдү блогер катары сезбейм, анткени момундай тартылсам, сөзсүз 10 дубль болот да, а камерага тартылсам, сразу биринчи дубльдан уруп кетем да. Это я не знаю, это с природы, это да? Так получилось, потому что я привыкла к камере, я не привыкла к телефону. Ошон үчүн мен блогер боло албайм.
сонун. кечирип койгула дейм. Будан кийинки тасмаңыз кайсыл тасма? Эгер сыр болбосо. Азырынча айта албайм, бирок тоже комедия болот буюрса, бирок комедия мындай с глубоким смыслом. Айымдар үчүн, айымдар жөнүндө, мындай карьеристка айым жөнүндө деп айтып койсом болот. Походу главных ролях да. Балким бербейбиз. Ошо быйыл дагы бир тасмам чыгат, биринчи экшен боевик. Мен аткарган башкы каарман. Атын унутуп калбайдым. Кундуз ошо Канжар деген тасма Адилет Акматов менен былтыр тартылгам. Анан ошо Адилет Акматов менен биринчи жолугушуп, ушунчалык канымды ичкен режиссер болду дейм. Тамаша. Адил байке, аябай сизди сыйлайм, урматтайм. Просто менимче бул эң оор проектим болду да, физикалык жагынан. Анткени каскадерлор менен иштеп аябай оор экен да. Притворяться, что ты удерешься, гораздо сложнее, чем просто драться, оказывается. Азыр кийинки биздин главный актерубуз Айгерим Саматова. Азыр адан интервью алабыз. Негизи эле кофеде 3 в 1 деген кофелер бар го. Ошондой эле бул жерде дагы 3 в 1 байкебиз бар экен. И режиссер, и продюсер, и актер. Келгиле, таанышайлы, сүйлөшөйлү. Настакам жакшысызбы? Жакшы, келип калсыңар. Келдик ушундай. Так, биринчи эле сурам. Бул сиздин канчанчы тасмаңыз? Билбейт экенмин, эсептеп көрүш керек экен. Эми актер болуп мурда бир 20-дай кино, анан как режиссер, продюсер болгонго бир 25-тей болуп калды го. 25-тей кино болду. Санап көрүшүм керек экен, чын башынан баштапчы. Башка кинодон бул кинонун эмне кызык? Айырмачылыгы. Бул башка кинодон айырмачылыгы бул жөнөкөй эле комедия эмес, экшен комедия. Мушташ. Анан экшен болгондо дагы бул жерде кыздар. Кыздардын дракалары, кыздардын буга чейин мындай образда көргөн эмессиңер. Бул жаңы образдары. Мисалы Айжан Аденова, Айгерим Саматованын буга чейин баргандай образ ойноп көрүшкөн, мүмкүн бул мен ойлойм жаңы образ го дейм. Качан чыгат бюджети? Буюрса 20 август. 20 август. Деп атабыз, ошолго жетишип калсак. Себеп дегенде бул жакта VFX деген багындай графика моменттер көп. Азыр могу съемка болот. Ошол зеленканы кийин кесип жасаш үчүн да убакыт талап кылат да. Эгер жетишип калсак 20 августка чыгат. Акча жагынан 100дөн ары болду. 100дөн ары. Өзү мен 70ке расчет кылгам. Бирок ашып кетти. Анан ашып кетти бир себептер менен. Негизи бул тасмада көрүүчүлөр эмнени күтсө болот? Көрүүчүлөр экшен комедияны күтсө болот. Дагы өзгөчө эмне бир нерсе калтырып койрасыз го сиз кинолордо? Айтчы да Айтчы, аны ал кинодон көрүш керек аны. Бирок бар, Бар да. Ар бир кинонун айта турган ою болот. Ар бир эле кинонун айта турган ою. Бирок ошол ойду ар бир көрүүчү ар кандай максатта кабыл алат да. Адамдын жашоо болгон көз карашына жараша кабыл алат. Ошол режиссерлор берем деген ойдучу. Эң башкы сурам, актерлорду кайсы критерий менен тандайсыз? Образына жараша. Мисалы ошол мен жазган сценарийдagi персонаждын мисалы сырткы келбети, анын характери, анын ошол актерлук чеберчилигине жараша да. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Эң жакшы комментарий жазганга эмне кылайлы? Закрытый билет. Закрытый показга чакыруу кылсак болот да. Актерлор менен чогуу. Кандай кылсак болот ошону? Кандай условия коюлу видео? Аны сиздер карап көрүңүздөрчү. Биз карап. Силерге ыңгайлуу болот. Канча штук бересиз? 13 штук чакыруу кылалы. 13 чакыруу 13 штук. Болду, 13 штук чакыруу. Условиясын мен өзүм айтам. Рахмат чоң. Аян мырза, assalomu alaykum. Дагы бир жолу. Кыргызстанга кош келипсиздер. Кош көрдүк. Сиздерди биз Өч-2ден таанып калдык. Аябай укмуштуу ролду ойнодуңуздар. Тем более бизде Кыргызстанда резонанс жаратты ал роль. Сиздерге бул тасмага кандай келип калдыңыз? Неге бул тасма? Өч-2геме или Сүйүт тасмасына кастинг аркылуу келдим. Маган агентим звондады, ушундай Бишкек шаарында үлкен бир ауқымды бір проект болайын деп жатыр, экшн комедия.
сол экшн комедияда өнер көрсетуге қарсы емессің ба деп сөйтіп маған жазды. Мен айттым қарсы емеспін, қандай рөл деген сияқты, фильмнің сюжеті қалай деген сияқты. Сөйтіп маған жіберді проекттің қалай болады, несін логлайн деген сияқты баспалдақтарын жіберді. Сөйтіп қарап отырып, сөйтіп бір ортақ келісім келдік қой. Сөйтіп Бішкекке келдім осы проектке. Сіз кино таңдағанда рөлдерге эмнесине басым жасайсыз? Неге ал киноға катышасыз? Мисалы, неге Өчекиге катышып алдыңыз? Сюжеті жактыбы же? Иә, сол рөлге қараймын ғой негізі. Проектке қараймын, кімдер түсіріп жатыр, қандай ауқымды жоба ма, үлкен жоба ма, кімдер түсіріп жатыр деген сияқты. Сондай көбінесе бірінші рөлге қараймын. Сосын одан кейін бағанағыдай продакшн кімдер, адамдарға қараймын, кімдер түсіріп жатқан екен. Эмесичи, финансовый. Ол енді любой жерде бар ғой ол финанс деген. Ол энергиясыз біз аттап өтіп кете алмаймыз. Естественно, енді баяғы заманнан келе жатқан зат ол. Өнер деген бағалану керек, бағаланбаса ол өнер емес, жай ғана қоқыстың бір түрі дейді. Аябай сонсуз. Мол канчанчы роль киноңуз болуп атат буюрса? Кино жағынан ба, сериал жағынан? Кино жағынан, сериал. Толық метражды, полнометражды фильмге келетін болсақ, бұл 6-шы фильм болайын, или 7-ші. Сериалдан? Сериал шүкір Аллаға көп. 14 па сериал бар. 14 сериалы. 14-13. Так. Подождите, мен блокировка қылып қалдым азыр. Так. Так, тасмада сизде купул бул актриса болуу үчүн жок, сиз үчүн ийгиликтүү актер. Сиз үчүн ийгиликтүү актерлук профессиянын сыры эмнеде? Ийгиликтүү актерлук. Ийгиликтүү не дедиз, кайтып? Ийгиликтүү актерлуктун сыры эмнеде? Азыр сиз канча бир 15-17 сериалга тартылдыңыз да, эми бул ар бир эле казак актеру тартыла бербейт го дейм. Бул эмне үчүн сизди тандашты? Эмне кандай мээнет болду же кандай сыр бар бул жерде? Негизи сиздин ата энеңиз связано с жок продюсерлери менен? Менин акем мен анам мүлдем өнер адамдар эмес. Мен өзүм кааладым осы жолду. Еңбек еттим. Мен 4 жыл бою профессионально окудум. Актер драматический театр и кино. Казакстанда? Казакстанда, Астана қаласында. 4 жыл оқыдым драма актерына. Сондықтан да мен ол жақта көп еңбектендім, сұрадым, Алладан сұрадым. Күнде жақсы сөз айттым негізі. Мен осы 3 жыл бойы күнде таңертең тұрған кезде бүкіл жерде айтатын, мен киноға түсемін, мен кино актері боламын, мен адамдар таниды. Сол уақыттан бері сол жақсы сөз айта бергеннің де үлкен септігі бар сияқты, өйткені жақсы сөз жарты істің бірі дейді ғой. Сондықтан да сол 3 жыл бойы сол шабытта айтып жүріп, мен сол университетті бітірген жылы мен сразу киноға түсіп, сразу сол бірінші түскен проектім атып кетті да. Қайсы кино? 532 деген сериал. Осы СНГ-де тоже нашумевший сериалдардың бірі болған. Соған түсіп, сол сериал атып, мен жолымды ашып жүрдім. Содан кейін дальше басып. Содан кейін мен адамдар тани бастап, мені көре бастады. Сөйтіп басқа да проекттерге шақыра бастады. Сонун. Ушул жаштарга кеңешиңиз кандай болот эле? Анткени азыр көпчүлүк жаштарда проблема да. Бир профессиядан бир профессияга секирет. Бир жерден, мисалы, сиз именно ушул профессияны тандадыңыз, прям нацеленно урупсуз да? Я негизи булай средний жалпы СНГ қарайтын болсақ, 19 жастан 30 жасқа дейінгі жастарда көбінесе проблема осы жағынан. Өзін таппай жүреді. Мен келесі қандай жолда өзімді көрсем екен деген сияқты. Мына мамандықта оқиды да, басқа мамандыққа секіріп кетеді деген сияқты. Менің ойымша, бізді негізі кішкентай кезден бастап алдаған деп ойлаймын. Барлығы бізге айтады. Мына зат істеме, мына путь қиын дей береді да. То есть успехқа жету қиын деп айта береді да бізге. Ешқандай қиындығы жоқ. Просто барасың, істейсің, қайтасың. Ең бастысы ол мына жақта да. Негізі күмән негізі іштегі сомнение бізді сол құрта береді да.
ешқашан өзіне сомневаться етпеу керек. И просто расслабиться, и өмір сүру керек. Каждый день ол өмір ғой негізі. Ал болашақ ол біз үшін секрет, ал өткен зат ол өтті. Сол үшін бүгінгі неге көп көңіл бөлу керек та. Алдағы затқа қатты миды шаршата бермеу керек та. И сол іште күмән болмау керек, сомнение. Ал жүректі тыңдасаң, ол бір күні келеді, сен бір жолыңа түсесің өзің. Мысалы мен сізді башқа киноларда да көргенмін да, ошо айтқандай. Баягы мен досым бар да, Акбар деген, ал клеткага киргенде кадимкидей өзгөрөт. Ошондой эле сиз дагы съемкага келгенде или же камера жанганда өзгөрөсүзбү? Иә, сол ғой негізі. Ең біздің өнердің ең кереметі де осы да. Өйткені өмірде мен өзім бола аламын, аянмын, өзім барлығы менің ішіндегі характерімді, бағанағындай ішіндегі секреттерімді біледі ғой, қандай адам екенін жалпы біледі. Ал маған берілген персонаж, кейіпкер, мен соған енуім керек та. Сол кезде камера қосылған кезде мен сол персонаждың өміріне сүрген, сол маған ұнайды негізі. Сол өзгерген, іштегі соны зерттеген адамдар қалай болады, оның психологиясы қалай жұмыс істейді, ол кейіпкердің привычкалары қандай, қалай ол ойлайды деген сияқты. Соның барлығы сол затқа қызығушылықпен мен осы мамандыққа келдім, актерлық өнерге. Эми мындай суроо, алдыңкы ала, сиз акыркы жакында чыга турган кинолоруңуз кайсы кинолор? Осы Сүйет тасмасы шығады бұйырса. Келесі Қазақстанда толықметражды фильм бар, Кенжем қайда деген. Ол тоже үлкен ауқымды проекттердің бірі. Сол жақта бой көрсететін фильмдерден осы екеуі. Сериалдардан? Сериалдардан бір сериал бар, ол бұйырса енді досьем болады. Әлі ортада жүр, әлі жартысын түсіргенбіз, жартысын түсірмегенбіз. Не деген сериал есіңізге келеді? Оның атын айтпай-ақ қойын әлі. Бірақ шығады. Бұйырса шығу керек. Сол әлі белгісіз. Сол әлі қатты проблема болып жатыр сол проект жайлы. Сериал аябай проблемаға ұқсайды, интригасы көп ұқсайды. Да, интригасы кішкене көп. Сол даже шықпай қалады дегенде бір нелер бар, бірақ шықса деген ой. Бұйырса, Қырғызстанға қош келіпсіз. Чоң рахмат, білгеніңіз үшін. Азыр біз Айгерим айымға келдік. Бұйырса, бұл съемка бойынша қысқаша сұраулар. Бүгінгі күнде съемка қандай өтті, жана қандай қиыншылықтар болды? Эми элдер көрүп 1,5 саатта кетип кала турган фильмди биз ушинтип бир айлап алды. Эми укмуш аябай чоң кинолор болсо жарым жылдап тартылат. Эми бул фильмдер бир айга жете элек, бирок 20 күндүн ар жак бер жагы калды. Дайындык эмеси менен бүгүн 18-күнбү, 19-күн кетип атат эсебим боюнча. Уже чарчап, энергиябыз кетип, анан эми ошо жанрлардын ичинен экшн жанры аябай оор экен. Ошон үчүн чарчообуз. Мен бул кино сферасында тарыхымда эң оор фильм болду десем болот. Тоже Сапарбек айтты да, бұндай образда сілерді көрі элекпиз деп. Эми Айжан эжени балким көрүшүңүздөр мүмкүн, бирок мени точно мындай образда көрө элексиңер да. Анан өзүмдү жаңы эмеде тааныдым, көрсө, значит, мындай кылсак болот турбайт деп. Мисалы, азыр дүйнө жүзүндө эң атактуу Джеки Чан, Джет Ли деген энелерди мен ойлой берчүм да. Экшн деселе сөз түрдө мындай боевой эмеси болуш керек, эме болуш керек деп, анан Джеки Чандын эң өзгөчөлүгү баягы экөөсүн тең росторубуз жаппыз го. Анан бирок көбүнчө экөөсү мындай харизма менен комедийный жанрга баардык нерсе жараша берет да. Ошон үчүн атайын тиги кичине правдоподобный узунураак тигине алды. Анан жанагындай комедийный жерлерге мен Сонун. Бул кинодогу өзгөчө жаккан моменттери же өзгөчө эсте калган жерлери? Ар бир эле күн эсте калып атат, потому что мен айтпадымбы, мен азыр спойлер кылбай турайын, бир өзүм деле жашоомду деле типа эмеге көрүлөк болчумун, ошол кино аркылуу бир гештальтымды жаптым десем болот. Ошол бир мечтамдардын бир бөлүгүндө бар эле, ушул именно ушул нерсе менен тартылсам деген ошол гештальт жабылды. Анан эми азырынча алдын ала эчтеке айтпай туруш керек болуп атат. Кино чыккандан кийин көрсө бул ушуну айтып аткан турбайбы деп өзүңүздөр билип каласыздар го. Эмне үчүн бул ролду тандадыңыз? Анан
Сиз негизи эле актер болуп мисалы бир ролдо ойногонуңузда эмнеге басым жасайсыз? Сюжеткеби же главный роль болуш керекпи айтып? Негизи эми аял киши сферада, например, кыргыздын айымдары бул сферада алып кетиш өтө кыйын. Бардык эле айымдардын биз өзүбүз кааласак дагы биздин жолдошубуз, биздин бала бакырабыз, биздин өзүбүздүн жашообуз дагы жумуштарыбыз жол бербейт. Ошондуктан бул актрисалар көбүнчө баягы эме кылбас, көбүнчө баягы жалгыз болуп калгандыктар, балким бул кесип өтө оор, 20 сааттап съемкада болуп калыш керек болот. Анан ошондой моменттерде бир 2-3 фильмге өзүмө жакшы көргөн проекттерге отказ кылдым. Анан эми бул жаштык бир келет экен, бул доор бир келет экен, бул мүмкүнчүлүк бир келет. Ошондуктан пока шанс бар кезде чыгармачылык рискти талап кылат дейт го. Ошон үчүн рисковать этип бала чакамды бардыгын айылга таштап, анан жолдошумду давай өзүң камың өзүң көр, 20 күн мен сен жашыңда жокмун, давай пока деп анан ошондой чоң рискке барып, кээде жакшы настроенияда болот, кээде жаман болот. Баары бир аял кишиге, кыргыздар немеси үчүн бул эң оор десем болот да. Бул тасмадагы эң главный трюкач бизде Адилет байке. Биз Адилет байкени мен өзүм да кино көп көрөм да. Кыргызстандын Жеки Чанадай эле көрөсүз сиз байке. Бул жерде эмне трюк болот? Ошол боюнча анан кандай даярдык болду? Мен билишим боюнча бул кинодо 3 машина, 5 машина талкаланган дейт. 3 машина. 3 машина. И бул жерде кандай трюк болот азыр? Бул жерде бүгүнгө байланыштуу жетишпей калдык, бирок бул жерде негизи эки эмебиз, героинябыз вертолетко асылып, ошо жана учкан жери бар. Ошого азыр тай вертолеттун эмеси алдыңкы баягы бутун жасап келип туруп, трос кыйлып, кранмен көтөрүп эметмекпиз. Бул жерде дублер жок, актрисалар өздөрү ойноп атат азыр. Азыр ошол ролду ойноп атат. Ооба, азыр ошону кылмакпыз, бирок скорее всего эртең кылабыз. Азыр башка эмен сценаны кылып атышат, бул жерде игровой машина менен. Негизи бул нерселерге кандай даярдык кыласыздар? Негизи биз 1 саатта эле көрүп калабыз да. Мисалы үчүн машинаны аңтарарда биз машинаны жасайбыз ичин. Атай баягы каскадер айдап барып аңтараганга, чтоб аңтарганда машина жабылып кылчыйып калбаш үчүн ичин биз атай варить этип, страховать жасап чыгабыз да. Анан ошону коркпой аңтарай берсе болот. Жок, ошону жанагы аңтарылганда реально ичинде адам болот. Ичинде адам болот. Ошо айдап барып аңтарат да. Атай өзүнүн трамплин болот, трамплин коюп туруп ошо 80 ар кандай эмеге жараша, трюк немесине жараша ылдамдыкта кошулат да. Мисалы үчүн 60тан 100гө чейин, 120га чейин ылдамдыкта барып туруп, анан трамплин дагы ошого ылайыкталып жасалат. Эми бул задачага жараша. Эгерде машина моунда чимириле турган болсо, анда трамплин бийигирээк, анан өзүнүн дагы эмелери болот. Эгер жөн эле монда капталдап барып жатып бере турган болсо, анда азыраак болуп, акырыныраак ылдамдык менен барып да. Мен жанагы эмедеги бригададагы кинодо Сергей Безруковду өлтүрөт го. Ошондо жана паркурга айтат го, это была его заветная мечта депчи. Ошондой паркурлар жашоодо барбы? Болот негизи. Сиз жолуктурдуңуз беле же сиздердин жаш ушундай бир съемочный площадкада бир ушундай случай болбоду беле же? Негизги паркур дейсиңби? Жана паркур эмес эме. Жана суроого кирасыз. Жана Сергей Безруковдун ролунда аткаргандачы. Анын ордуна башка бирөө отуруп туруп. Жанагы аягына типа покушение кылдырып туруппу? Анткени ал нерсеге ал өзүм даяр болгонмун деп айтат го. Мен ал кинодо да негизинде. Тай даярдан жок, жашоодон да. Жашоодон да жок. Ошончолук берилген эмелер барбы деп. Жок, андай жок. Бирок в любом случае каскадерлор мындай орусча айтканда бесстрашный болушат. Трюктун түрлөрү көп, ошо машина аңтарып, мисалы үчүн 100% күйөт, атай өзүнүн эмелери менен, костюмдары менен, бийиктиктен секирген, аттар менен, түрлүү. Анан негизинен кооптуу. Жеки Чан айтат го, мен эч кандай бир сынбаган, сөгүм калбаган депчи. Сиздечи? Менде деле сыныктар көп эле. Көп эле. Чоң рахмат байке, убакыт бергениңиз үчүн. Мен көпчүлүк бияктагы актерлордон кеңеш сурап атам, жаштарга кеңеш депчи. Анткени сиз деле бул профессиянын канча жылдап уже аркалап келе жатасыздар, бирими ушул жердечи. Анан мен көпчүлүк жаштарга дарак бир жерден көгөрөт деп кеңеш берем да.
баягы кээ биркилеринде болсо алар мен өзүм издеп атам деп ар кандай профессияларга секиришет. Сиздин көз карашыңыз, кеңешиңиз кандай? Эми негизинен адам изденген жакшы. Кээ бирде өзүнүн баягы призвание деп коет, ошонун тапкычакты ошо жаштар секире берет. Бирок мисалы үчүн башында бир кесипти тандап туруп анан кийин бир-эки кесипке секирип кайра биринчи кесипке аракет кылып көргөндө ошого кайта турган болсо, демек ошол кесип ошонуку да. Себеби мен дайыма айтам да, адам кесипти эмес, кесип адамды тандайт да негизичи. Эгерде ошол кесипке чындап байланып калса, адамды кое бербейт да. Мисалы үчүн мен деле кино тармагында 20 жылдан ашык болду да уже. 30 жылга жакындап калдым. Мектепти бүтөөр менен мен кино тармагына кирип кеткем да. Бирок ортосунда мен көп башка жумуштарды кылып көрдүм. Мен өзүм экинчи билимим архитектура болгондуктан архитектура менен иштеп көрдүм, устатчылык кылып көрдүм. Бирок эмнегедир кайра эле киного тарта берди да, жан дүйнөмчү. Анан демек бул меники экен деп мен мындайча айтканда ошого моюн сундум да. Ортодо биз башталган учурда кино көп эмес эле. Анан кино менен чындыгында үй бүлө багыш оор болчу. Ал кино жок болгондуктан. Анан ошого карабастан жан дүйнө кино деп туруп алгандыктан анан түшүндүм да. Бул кесип демек меники экен деп. Ошого жаштарга эмне демекмин? Эгерде ошо акыл эмес, жүрөгү туйулган болсо ошол кесипте, демек ошондук. Анан ар бир кесиптин өзүнүн ысык суу болот, барчылыгы болот, жокчулугу болот. Эгерде чындап ошол кесипти тандаган болсо, анда мындайча айтканда аягына чыгыш керек да. Ошондой бир ийгиликке тийбей же койгон максатына жетет. Assalamu alaikum. Туугандар, негизи эле ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар го. Мисалы биз 1 саат, 1,5 саатта көрүлгөн нерсе элдер 20 күндө, 1 айлап, кээ бирки кинолор 1 жылдап тартылат. Айтор, ошондой эле биз сиздерге кыскача болсо дагы кино кандай тартылат, кандай кыйынчылыктар болот, айтор ошолор боюнча жана актерлордун ошол убакыттагы ситуациясы, өздөрүнүн жашоосу боюнча да кыскача маалымат алдык. Эгер кызык болгон болсо жактыруу баскычын басыңыздар. Анан эң башкысы айта турган нерсе, буюрса бизде 10 билет бар. Жакшы комментарий жазып жана ушул видеону Инстаграмга чыгарсын. Биздин Умар Кыргызды отметка кылсаңыздар, биз сизди көрөбүз. Анан ошо кимдер отметка кылган болсо ошолордон тандап 10 билетти закрытый показга чыгарабыз и актерлор менен сүрөткө түшүп жана жеке таанышуу мүмкүнчүлүк болот. Саламатта калыңыздар.